СПИД – кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому. Иммундук тутумдун жок калышынан улам организмди коргоо күчү согундай турган патологиялык абал, өтө коркунучтуу жана жугуштуу оору. ВИЧ бул инфекциянын акыркы чеги болуп саналат. Бул ооруга каршы күрөшүү калктын саламаттыгын сактоо жаатындагы мамлекеттик артыкчылыктуу милдеттердин бири катары эсептелинет. Ал 1982 жылдан бери белгилүү. Дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдө атайын каттоого алынат. Ар жыл сайын 1 декабрда белгиленчү күн. Биринчи жолу 1981 жылы 5 июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруга каттаган. Алгач 4К деп аталган адамдык иммундук жетишсиздигинин козгогучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери, аны менен ооруган адам акыры өмүрү менен кош айтышары аныкталганда гана Бириккен Улуттар уюму ушул дартка карата каршы күрөшүү күнү 2009 жылы дүйнөдө 60 миллион адам бул ооруга чалдыгып, 25 миллион киши каза болгон. 2008 жылы жер шарында 430 миң ымыркай иммундун жетишсиздигинен, демек бул СПИД менен төрөлгөн. Натыйжада 15 жашка чейинки жаш өспүрүм балдардын саны 2,1 миллионго жеткен. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустарды коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Жыныстык, ийне, энеден балага. Негизи ВИЧ суюктуктар аркылуу берилет. Көбүнесе жыныстык катнаш жана кан аркылуу. Колдонулган банги ийнелеринен, кош бойлуу энеден балага. Бирок түрдүү учурлар дагы болушу толук ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдардан, кан куюуда, пирсинг жана татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, бирөөнүн сакал алгычын колдонууда. СПИД жана ВИЧ кандай учурда жукпайт? Бассейнге же сууда сүзүүдө, жалпы шаякты колдонгондо, бирге тамактанганда, душка же мончого түшкөндө, жалпы туалет колдонгондо, досуңуз менен кучакташканда, баарлашканда сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кол кармашканда. Ушундай жолдор менен жуктуруп алуу бир дагы жолу катталган эмес. ВИЧ инфекциясы менен жашап келе жаткан адамдар. 2018 жылдын маалыматтары боюнча көптөгөн америкалык белгилүү адамдар антиретровирустук терапия кабыл алышып, бүгүнкү күнгө чейин жакшынакай жашап келишет. Ирвин Мэджик Джонсон, белгилүү баскетболчу, 59 жашта, ВИЧти жуктурганына 20 жылдан ашкан. Чарли Шин, Голливуд актеру, 53 жашта, ВИЧти жуктурганына 9 жыл болгон. Ларри Крамер, жазуучу, сценарист, 81 жашта, ВИЧ менен ооруганына 30 жыл болду. Грег Луканис, спортсмен, сууда сүзүүчү, 58 жашта, дартка кабылганына 30 жыл болду. ВИЧти алдын алууга болобу? Ооба. Эгерде сен баңгизаттарды колдонбосоң, жыныстык катнаш учурунда коргоочу каражаттарды колдонсоң, анда сен ВИЧ инфекциясын жугузуп албайсың. Эгерде бала ымыркай кезинен эле ВИЧ оорусу менен ооруган болсо, анда ал айырбы дарылары менен дарылануусу зарыл. Айырбы терапиясы деген эмне экенин билесизби? Айырбы терапиясы антиретровирустук терапия дегенди билдирет. Адатта ВИЧке кабылган адамдар өзгөлтүксүз ичип туруучу дарылардын топтому болуп саналат. Бул дарылар адамдын канындагы клеткалардын көбөйүшүн басаңдатып, иммундук клеткалардын көбөйүшүнө салым кошот. Жана ошондой эле иммундук системалардын көбөйүшүнө жардам берет. Айырбы терапиясынын дарылары менен дарыланган адамдар узак өмүр жашап, дени сак бала төрөй алышат. Бирок бул дарыларды өмүр бою өзгөлтүксүз ичип туруу зарыл. ВИЧ СПИД менен жабыркаган адамдарга кандай мамиле жасоо керек? Албетте, бул оорунун
купуялуулугун сактоо абдан маанилүү. Ооруканалардагы дарыгерлерге купуялуулукту сыртка чыгарууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Бирок кээде адамдын дарты кандайдыр бир себептер менен ачыкка чыгып кеткен учурлар болот. Мындай учурда кырдаалды о бетер кучутпай, ар бир адам жоопкерчиликтүү болушу керек. Анткени ооруган адам ансыз деле начар абалда болуп, биздин ар бир айткан сөзүбүз андай адамдын ден соолугуна ого бетер зыян келтирип, ал гана эмес өлүмгө учурашы мүмкүн. Эгер адам ооруга кабылганын өзү айтып жатса, анда адам өтө кылдат мамиле жасап, ар бир айткан сөздү талдап сүйлөө керек. Аябай боор тартуунун дагы кереги жок. Антпесе адам өзүн байкуш сезет. Адамдан оорукчан экен деп качуунун дагы кереги жок. Анткени айтылгандай эле оору сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кол кармашканда жукпайт. Оору менен күрөшүүгө чакыргыла. ВИЧ менен көп жылдар бою жакшынакай жашап келе жаткан адамдар жөнүндө эсине салып койгула. Досторуңарга, жүрүү жолдошторуңарга маалыматты жайылтпагыла. Бирде болбосо да кээ бири билбестиктен же атайлап кемсинтип коюусу мүмкүн. Биз СПИДке каршыбыз. Биз СПИДке каршыбыз. Мен СПИДке каршымын. Биз СПИДке каршыбыз. Биз СПИДке каршыбыз.